Дөңгөлөк уурдаганга шектүү деп айып менен белгилүү оппозиционер Камчыбек Ташиевдин баласы Тимурлан Ташиев жана анын досу Азимовдун соту бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда улантылды. Айта кетсек, өткөн сот отурумуна жабырлануучу тарап келбегендиктен ишти кароо жылдырылган болчу. Мамлекеттик айыптоочу кармалгандар кымбат автоунаанын дөңгөлөгүн уурдоого аракет кылышкан, бирок көз карандысыз жагдайынан улам ойлогон иштерин аягына чейин чыгара алышкан эмес деп айып беренесин окуду. Марки Honda Accord темно-серого цвета попытались снять колеса указанной автомашины. Однако по неизвестным от них обстоятельствам не смогли довести свой преступный замысел до конца ввиду того, что были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, Ташиев Тимурлан Камчыбекович своими действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 28-164, части 2 пункта 2.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, квалифицирующий признак которого является попытка кражи. Ал эми кылмышка шектүүделген эки өтең коюлган айыптарды моюндабастыгын дагы билдиришти. Вину признаете вы? Нет. Признаете ли себя виновным? Полностью? Сот отурумунда жабырлануучу Сапаров аны эртең мененки саат 8-де милиция кызматкерлери үйүнөн ойготконун, кийин эшикке чыгып унаасын көрсөткөндө эки дөңгөлөгүнүн болуттары гана чечилип калгандыгын айтты. Айник такылар чыкса уже милициялар жүрүп барды ошондо. Эшиктин алдында токтоп турган Honda Accord цветик деди, ол биздики деп барсак. Ошо түшүндүрүштү жаңы эле ошол түн ичинде саат 3-төрдөн кийин 3-төрдүн ортосунда попытка дөңгөлөк чыгарганга бир аракет жасап деп барсак, болттордун баардыгы чечилген экен. Чечилип дөңгөлөктү чыгарганга жетишпей калыптыр деп буланы ошо болттор чечилип турган. Ол ошол бир астан эксперттик группалар келди, алар келип баардыгын бүттүн кылышты, объяснительный түшүнүк кат жаздырышты. Бул түшүнүк кат жаздык болду, ошондо башташты. Мындан тышкары ал кармалгандарды мурда көрбөгөндүгүн, аларга доосу жок экендигин, эч кандай зыян тартпагандыгын айтып, ал тургай тосмо арыз жазып бергендигин да билдирди. Сизге бир кандайдыр материалдык жактан же моралдык жактан жабырлануучу катары бир зыян келдиби? Жок. Моральный зыян жок, материальный жок. Жок. Сиз өзүңүз мындай жабырлануучу катары сезесизби? Жок. Личное заявление жазылып турган ондай. Өз колуңуз менен жаздыңыз беле? Жазылып турат, возмещен, так, моральный ущерб возмещен, не отказывается от поддержания частно-публичного обвинения. Встречное заявление написано собственноручно и верно ли. 15 январь 2014 жылы жазып турсуз. Ушуну колдойсузбу? Арызыңызды. Колдойсуз, Барбы да? Суроо пайда болуп калды. Бул жерде бул соттолуучулар сизге эмне акча бердиби же мана возмещать эттиби сизге? Берген жокпу? Зыян жок да. Мындан улам адвокаттар Сапаровду жабырлануучулардын катарынан чыгаруу өтүнүчүн келтирди. Сапаров утверждает, что ему ни моральный, ни материальный или иной какой-то вред не был причинен. Поэтому здесь мы считаем, что защита считает, что следователь неправильно признал его потерпевшим. Поэтому прошу суд исключить из числа потерпевших, значит, Сапарова. Бирок буга айыптоочу тарап караманча каршы чыгып, андай болсо уурдоо фактысы да жок болуп калат деди. Категорически против уже суд в данном случае. В этом случае, если мы потерпевшего исключим, здесь тогда получается и кражи нету, что ли? В данном случае это вообще нелогично уже, уважаемый адвокат, с вашей стороны. С нашей стороны это все логично. Пусть это даст суд оценку. Хорошо, я представляю. Мындан улам бул боюнча чечимди сот чыгара турган болду. Ошентип сот отуруму 30-апрелге жылдырылды. Изучим материалы дела, допросим всех свидетелей, подсудимых и вынесем решение по вашим ходатайствам. Соттук заседанияда жабырлануучу мен жабырлануучу эмесмин, мага эч кандай моралдык жана материалдык эч кандай зыян келтирилген эмес. Мен айып коюудан баш тартам, эч кандай претензиям жок.
деп ошондой көрсөтмө бергенден анан кийин биз өтүнүч келтирдик ал жабырлануучулардын тизмесинен чыгарууну. Жабырлануучу болгондон кийин бул жерде кылмыш дагы болушу мүмкүн эмес. Бул жерде Ташиев Темирланга айып туура эмес коюлганы, баягындай ишти туура эмес жүргүзгөнү бул билинип турат деп эсептейбиз. Бул акталууга жатат, себеп дегенде эч кандай далил жок. Ал ууручулукка кандай бир тиештиги бардыгы боюнча. Бирок ошол жабырлануучу чыкканда болуттар чечилүү экен дейт да, балдар жок экен. Муну ошол кызыктар тарап өздөрү деле чечип коюшу мүмкүнбү? Кызык. Биз ойлойбуз, бул жерде ошо башка күчтөр бар, башка кызыктар тараптар бар. Себеп дегенде ал жабырлануучу келгенде эч кандай ал жерде калыстар болгон эмес. Бир гана милициянын кызматкерлери болгон, кийин калыстар кийин бир 3-4 саат өткөндөн кийин анан кийин келген. Ал 3-4 сааттын ичинде эмне болгон, кандай болгон, аны эч ким билбейт. Ким чечкен, ага эч кандай далил жок. Ал ошол Ташиев чечтиби же башка чечтиби, эч кандай далил жок. Баардыгы күмөн. Жабырлануучу тосмо арыз берген экен. Бирок ага карабастан соттук утурум болду. Жок, бул жерде жабырлануучу тосмо арыз берген. Мен эч кандай претензиям жок, мен эч кандай жабырлануучу эмесмин депчи. Бирок тергөө органдары айыпты угузгандан кийин, айып койгондон кийин биз өзүбүз макул болгон жокпуз. Биз акталышыбыз керек. Ал тосмо арыз болсо бак күнөөсүн мойнуна алгандай болуп калат. Буну реабилитирующий деп коет. Ошондуктан биз ошо сот точка коюп берсин, акты ак, караны кара кылып берсин деп ошондуктан биз сотко өткөрдүрдүк делончу.